Россияда коронавируска чалдыккан кыргызстандык мигранттардын саны 100гө жетти. Бул тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева билдирди. Мындай маалымат Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан Москва шаарынын саламаттыкты сактоо департаментине кайрылуу жасаганда бүгүнкү күндө саны 100гө жетип калганын тактап беришкендиги тууралуу жооп алышкандыгын Кыргыз элчилигинин катчысы Гүлбарчын Байымбетова билдирген. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Россияга 10 миллион сом бөлүндү деп баарыбыз жарыялап атабыз. Мен ушул жөнүндө айтып кетким келет. Так бекем кыска 10 миллион сом жалпы Россияга бөлүндү. Ал эми Москва облусуна 4 миллион сом бөлүндү. Ошондуктан баардык Россияда туугандар билип коелу, 10 миллионду баары Москвада эмес. Ошо 4 миллион сом бөлүнгөн. Эмнеге жардамга келип атат бизге? Бизге өкмөттүн атайын эмеси менен, көрсөтмөсү менен тамак аш менен камсыздоого, ошондой эле жанагындай аэропортко барып, квартирадан чыгарып ийген же болбосо квартирага акчасы жок төлөй албай өтө муктаж болуп аткан жарандарга убактылуу хостел деп коебуз, убактылуу жатакана алып берүүгө бөлүндү. Бул жардамдарды биз кимдерге беребиз? Жардамдар биринчи ирет ушу өзүңүздөр билип аткандай абдан көбөйүп атат. Кыргызстандыктардын арасында коронавирусту жуктуруп алган жана башка да оорулар менен ооруп аткан оорукчандарга биринчи жардамды ушуларга беребиз. Коронавирусту жуктуруп алган жарандарыбыз өзүңүздөр билесиздер, бир квартирадан бирөөнөн чыкса, ал жерде жок дегенде 10 киши жашайт. Алардын баары карантинде, эшикке чыга албайт, акчалары жок, сыртка чыкканга шарт жок, ошондуктан ушуларга тамак аштан жардам беребиз. Экинчи, үй бүлөлүү, чоң үй бүлөлүү, балдары көп үй бүлөлөргө, ата энеси, атасы да, апасы да иштебей, балдарды ушу бага албай калган биздин туугандар бар, аларга жардам беребиз. Анан кийин жалгыз бой энелер бар, жаш келиндер бар, жаш кыздар бар, жалгыз бой. Ошолорго 1-2 баласын өзү жалгыз багып аткан биздин келиндер бар, ошолорго беребиз. Ошондой эле Кыргызстандан атайын дарыланууга келип, анан кийин же азыр ооруканадан чыгарып коюп, же азыр ооруканада эмес, же жашай турган жери жок, тамак аштан кыйналып аткан биздин жарандарга беребиз. Айтып кетсеңиз. Учак учалбай калгандар боюнча айтып кетсек, учак боюнча азыр дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде чартердики рейска болуп калса, өзүңүздөр билгендей бизде хостелдер жайгашкан, дагы ушундай билеттери бар. Биздин жарандарыбыз бар. Анан ушул эки тараптуу сүйлөшүүлөр негизинде дагы бир рейс уюштуралы деген ниеттер бар. Азыр планда уже сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Учурда Кыргыз элчилиги вирус жуктуруп алган мигранттарды көзөмөлгө алып турушат. Жана бүгүнкү күндө Россиядагы мигранттар үчүн Кыргыз өкмөтүнөн бөлүнгөн 10 миллиондун 4 миллион сому Москва шаарына жана Москва облусуна которулду. Элчилик алдында атайын колл-центр штаб уюшулуп, телефондор иштеп жатат. Жардамга муктаж жарандарга медициналык тамак аш, убактылуу хостел жана жумуш менен камсыз кылууга да көмөк көрсөтүлүп жатат. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Mana bugun biz Moskva shahrida emikten жүрүшкөн Баткен обласына караштуу райондук шаардык коомдор биригип ушул азыркы учурда кыйналып жатышкан өзүбүздүн элибизге, кыргыз элибизге жардам катары ушундай кичине тамак аш алып келдик. Жалпысынан 100 дана пакеттерди даярдадык эле. Азыр бул жерге штабка 40 данасын алып келдик. 60 данасын ошо өзүбүздүн жигиттер кыйналган мекендештерге таркатышып жатат. Ошондой эле кабарчыбыз өзү да штабта кезекте туруп, нөөмөт учурунда мигранттар тарабынан ооруп жаткандыгын айтып, телефон чалуулардын көп болгондугун айтат. Телефон аркылуу кайрылганда атайын түзүлгөн медициналык топ барып, жеринен жардам көрсөтүшүүдө. Буга чейин бул абалды кенебей жүргөн мекендештерибиз учурда абал чындыгында курч экендигин белгилеп жатышат. Мындан сырткары мигранттар атайын түзүлгөн фонддор тарабынан Кыргызстанга да азык-түлүк жөнөтүп, жардам жөнөтүп жатышат. Улук Бамирова, Бекмурат Жакымжан уулу, Москва шаарынан Нуржамал Табалдиева, Салам медиасы үчүн.